Саламатсыздарбы, түз эфирде кабарлар маалымат программасы. Аны менен мен Азина Досумбетова тааныштырам. Алгач күндүн негизги темалары. Кыргызстан ЭЭП өлкөлөрүнө экспортту күчөтөт. Ал жаатта биримдикке мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары 10 келишимге кол коюшту. Өзбекстан менен Кыргызстан 11 гектардан жер алмашышат. Бирок кадамчайлыктар жергиликтүү бийликтин мындай чечимине каршы. Ошто патрулдук милиция унаа кыймылы көп жолдорго турбай тыгын жаралып жатат. Муну шаардыктар айтып даттанышат. Жалал-Абадка жаңы мобилдүү клиника алынып келинди. Көчмө оорукана район элдерин текшерет. Кыргызстан ЭЭП өлкөлөрүнө экспортту күчөтөт. Өткөн жылы дүң продукциянын өнүмү 3,8%га өсүп, жылыш бар. Ошондуктан өнөр жай тармагын жандантып, соода жүгүртүүнү жолго салуу талап. Мындай пикирди ЭЭПтин жыйынында өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков билдирди. Өкмөт башчылардын отурумунда 14 маселе каралып, 10 документке кол коюлду. Негизгиси Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда товарларды $42 миллион көбөйтүү боюнча макулдашуу түзүлдү. Эми эки өлкөнүн чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу маселеси турат. ЭЭПке Кыргызстан төрагалык кылган отурумда дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Бишкектен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева сөз кылат. Евразиялык экономикалык биримдиктин жыйынына алгачкы жолу Кыргызстан төрагалык кылууда. Кечэтен бери 5 өлкөнүн өкмөт башчылары келип, Бишкекте конокту. Биримдиктин 9-чу жыйынына 14 маселе киргизилип, аны уюмга мүчө мамлекеттердин премьер-министрлери талкуулоого алышты. Алгач өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков келген меймандарды тосуп, жыйынды ачып берди. Биримдиктин мейкининде Кыргызстан соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүүсү талап. Бул экономиканын кадамын арбытып, ишкерлердин ишин илгерилетет. Анткени Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени менен ушул кезге чейин көзгө басар жыйынтык жок. Ал эми жыйында Жээнбеков мейкиндиктин базасында кызматташтыкты бекемдеп, 2025 жылга чейин цифралык мейкиндикти түзүү керектигин белгиледи. Сегодня в узком формате у нас Тар чөйрөдө өкмөттөр 2017 жылы бизнес мейкиндигин гүлдөтүү маселесин карадык. Алардын ичинен инвестициялык саясат, мигранттарга пенсия, цифралык мейкиндик, өнөр жай кызматташтыгы, транспорт саясатын иштеп чыгуу, бирдиктүү каржы рыногун түзүү кирди. Бул максатты ишке ашыруу үчүн Евразиялык экономикалык комиссиясынын мүчөлөрүнүн план иштеп чыгуусун суранам. Анткени заман талабына ылайык санариптик мейкиндик керек. Бул ааламдашуу маалында башкаруу, өндүрүштүн ишин арттырат. Жыйындын жүрүшүндө мейкиндиктин аймагында аткезчилик менен келген товарлардын агымына каршы чараларды киргизүү көйгөйү да көтөрүлдү. Белоруссиянын премьер-министри Андрей Кобяковдун айтуусунда биримдиктин ичинде соода жүгүртүүнүн көлөмү жакшы эмес, көңүлтүрөт маселеси чечилбей, Белоруссия Орусияга көз каранды. Ошондуктан импорт-экспорт маселесине көңүл буруп, көйгөйдү чечүү учурдун талабы. по-настоящему прорывных знаковых успехов в развитии. Өкмөт башчылар ЭАП алкагында 2 жыл ичинде көп жумуштарды аткарды. Бул жылкы биринчи жыйын жогорку деңгээлде өтүүдө. Санкт-Петербургда өткөн жыйынга Белоруссия катышкан эмес. Анткени орус тарап укуктук базаларды аткарбай жатат. Көп тармактуу көйгөйлөр. Биз буларды бөлбөйбүз. Анткени эки тараптын маселеси бардыгына тиешелүү. Ушул кезге чейин газ сыяктуу маселелер чечилбей келет. Биз ЭАПке 2014-жылы май айында киргенбиз. Анда соода жүргүзүү сыяктуу макулдашууларга келишим түзгөнүбүз менен алар ушул кезге чейин толук аткарылбай келет. Өкүндүргөнү товар жүгүртүү болжолдонгондой көлөмгө жете элек. Мындай абал биримдикке кирген ар бир өлкөдө болуп жатат. Буга ЭЭПтин талаптарына даярдыктардын төмөндүгү себеп болууда. Биримдиктин аймагында ишкерлерге бирдиктүү базар түзүү керек. Мындан улам бажы кодексин тез арада кабыл алуу зарыл. Анткени өткөн жылы Кытайдан келген товардын көлөмү 9%га өскөн. Ошондуктан 3-чү мамлекет аталган Кытай, Монголия жана Индия мамлекеттери менен соода жүгүртүүнү жандантуу кажет. Мында биримдикке кирген өлкөлөрдүн экспорттук деңгээли жогорулайт. Такой период важно консолидировать. Бажы кодексин тез арада кабыл алышыбыз кажет. Ал ушул жылдын соңунда ишке ашат деген ойдомун. Алдыда биздин система тоскоолдуктарды жеңет деген ишеним бар. Жаңы долбоорлорду ишке киргизүү үчүн соода жүгүртүүнү Кытай, Индия, Монголия менен биргеликте иштешип, экспортту көбөйтүү керек.
Өткөн жыл Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде эффективдүү иш болду. Алкагында бирдиктүү базар жанданды. Эми биргеликте иштешүү үчүн 2025 жылга чейин биримдиктин планы түзүлүшү керек. Учурда 5 өлкө тең. Орусияга көп экспорт жөнөтүп жатышат. Эң башкысы азыр көңүл турот берүүдө жеңилдик каралган. Эгер Евразиялык биримдикке Кыргызстан кирбегенде газды Европадан сатып алмак. В прошлом году много работали. Өткөн жылы көп иш болду. Иштедик. Аларга бажы кодексин даярдап, сырткы соода жүгүртүү, бирдиктүү рынок түзүү иштери кирди. Бирок биримдик 3 жыл гана иштеп жатат. Эки тараптуу мамилелер көбөйүп кеткендиктен аны көп тараптуу аянтчага айтыштын кереги жок. Улуттук кызыкчылыкты коргош үчүн уюмга мүчө мамлекеттердин экспорту көбөйдү. Россияга көп экспорттой баштадыңар. Баардыгыңар энергетикалык кызматташтыкта жеңилдиктер берилип жатат. Учурда биримдикке кирген өлкөлөрдө товардын көлөмү кыскарган. Бирок Кыргызстан экспорт жөнөтүү боюнча 2-орунда турат. Эми Кыргызстан Казакстанга товарды 42 миллион долларга көбөйтөт. Бул боюнча эки өлкөнүн өкмөт башчылары документке кол коюшту. Ага ылайык бул жылы товар жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөрү планда бар. Евразиялык экономикалык биримдиктин жыйынында 14 маселе каралып, 10 документке кол коюлду. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек шаары. ЭЭПтин алгачкы талаптарына ылайык жумуш орундарын түзүшү керек болчу, бирок азыркы тапта 150 миңден ашык кыргызстандык Орусиянын кара тизмесинде турат. Муну менен биримдикке мүчө мамлекеттер шериктеш өлкөлөрдүн мигранттарына толук кандуу шарт түзбөй жатканын айрым талдоочулар сындашкан. Мындай кырдаалга негизинен биримдикке жаңыдан кошулган Кыргызстан туш болуп жатат. Ошондуктанбы өлкөнүн биримдиктеги кызыкчылыктары корголбой келет деп айтылат. ЭЭПтеги талаптардын аткарылышы боюнча экономикалык серепчи Мирлан Убайдуллаевке түз байланышта суроо узатам. Мирлан мырза, айтсаңыз, жумуш орундуктарын түзүү талабы эмне себептен аткарылбай жатат? Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирип аткан мезгилде негизги талаптардын бири бул жумуш орун менен камсыз кылуу болуу белгиленген. Бирок ошого карабастан азыркы мезгилге келип Кыргыз өкмөтү ушул талаптарды аткара албай атат. Анын негизги себептери болуп, биз бир нече мисал келтирсек болот. Биринчи бул чындап эле финансылык маселенин чечилбегендиги. Экинчиден ошол экспортко багытталган продукцияны чыгаруу үчүн завод, фабрикалардын курулбагандыгы. Жумушчу маселелерин чече албай атат. Ошону менен бирге бул маселени чечүү үчүн Орус-Кыргыз фонду түзүлгөн, ал да бүгүнкү күнгө келип толук кандуу иштей албай атат. Ошондуктан жумушчу орун чечүү маселеси бүгүнкү күнгө келип толук кандуу чечиле элек. Кошумча суроо, учурда Кыргызстан өндүргөн азык-түлүктөрдүн эсебинен коңшу мамлекеттер пайда көрүп жатканы айтылууда. Маселен, Баткен облусунан бал жана өрүктөрдү тажик ишкерлери сатып алып, ЭЭПке мүчө өлкөлөргө экспорттоп жатат. Ушул боюнча айтсаңыз, ата мекендеги өндүрүүчүлөр продукцияларды өздөрү экспортко алып чыгууда эмнеден аксашат? Ал эми азыркы тапта ошол экспортко чыгарылып аткан продукциялар боюнча айта турган болсок, биз өзүбүздүн проценттик көлөмүбүзгө толук кандуу чыга элекпиз. Ал эми чыгарылып аткан продукция ошол 200 миллиондук рынок, айтайлы ошол Евразиялык экономикалык биримдигине чыгып аткан продукция, ал чийки сырье катары чыгып атат. Ошондуктан бизден чыгып аткан продукциянын толук кандуу талаптарга жооп берет деп айта албайбыз. Анткени ал жерде өзүнүн талаптары бар, атаандаштыкка дал келбей атат биздин продукция. Ошону менен чыгып аткан толук кандуу продукцияны биз азыркы мезгилде Кыргызстандын талабына жооп берет, экспорттук талабына жооп берет деп айта албайбыз. Анткени ошол атаандаштыкка биздин өндүрүп аткан продукция азыркы мезгилде келип толук кандуу жооп бере албайт. Рахмат, Мирлан мырза, биз болсо берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкектеги саммитке чыгылган Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен жолугушту. Анда президент Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны ЭЭПтеги негизги маселелерди чечүүдө маанилүү жана чыныгы аянтча болот деген ишенимин билдирди. Кадамжай районундагы Өзбекстан менен чектешкен Ынтымак айылынын 11 гектар жери Өзбекстанга берилет. Ал жер коңшу өлкөнүн стратегиялык жолу болгон менен аймак Кыргызстанга караштуу. Ошондуктан жергиликтүү бийлик ал жолду Өзбекстанга өткөрүп, ордуна коңшу өлкөнүн 11 гектар сууга жерин алууну пландап жатат. Бул боюнча район жетекчилиги жергиликтүү эл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өкмөткө сунуш кат жиберди.
Бирок ынтымак айылынын тургундары жерин алмаштырууга каршы чыгышууда. Макулдук эмне себептен берилбей жатат? Ферuz Аскарбек кызы баяндайт. Ынтымак айылынан Өзбекстандын Акбилай Андарак жолунун 1200 чакырымы өткөн. Стратегиялык жол болгон үчүн аны жергиликтүү бийлик Өзбекстанга өткөрүп берүүнү өкмөткө сунуштаган. Кыргызстан 11 гектар жерди берүү менен кошуна өлкөнүн сулуу жерине алмаштырууну көздөгөн. Бирок ага ынтымак айылынын тургундары каршы чыгышууда. Биз ата бабабыздан калган жер болгондон кийин ар бир кыргызга киндик кан төгүлгөн жер кымбат болгондугу үчүн ушул жерди берүүгө жогорку ынтымак айылынын тургундары каршы болуп протоколду өкмөткө бергенбиз. Бул жерде дагы эл менен сүйлөшкөн, бирок ошондо дагы элдин нааразычылыгы күчтүү. Ынтымак айылы чек арага жакын болгондуктан ар кандай көйгөйлөргө кабылышат. Тагыраагы малжандыктар чек арадан өтүп кетип, Өзбекстандан тапкан учурлар кездешкен. Эми 11 гектар жер коңшу өлкөгө өтсө, коркунуч дагы да жакындашат деп кооптонуп калышкан. Жакын 100 метрге келбейт. Көп болот. Майке чыкса балдарыбыз чыгара албайбыз балдарыбызды дагы. Мал жандык экен. Өтүп калса булар бербей кыйнайт. Өтө албасак, бирөөгө арсызды айта албасак, шуяка өткөн малды ала албай кала беребиз. Бирок аталган аймакты Өзбекстанга берүү менен Халмион айыл өкмөтүндөгү жаңы айылга Өзбекстандын 11 гектар жерин алуу максатталган. Тактап айтканда, эки өлкөнүн кызыкчылыктары тең каралып, жерлер алмашат. Бул боюнча райондук администрация элдер менен макулдашып, өкмөткө кайрылуу жиберишкен. Кээ бир участоктарды биз башка өзүбүзгө мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп, башка аймактар менен алмаштырууга дагы туура келет да. Бул эми чек аранын ушул комиссиянын милдети жана ушулардын ыйгарым укугуна кирет. Бирок биз тиешелүү сунуштарды жана ушул биздин жергиликтүү элдин ошол жерде жашаган айылдын мындайча айтканда ойлорун эске алып сунуштарды бердик. Эгер эки тараптын ошондой макулдугу менен болсо, ошондой анын жердин асылдуулугу, баалуулугу, стратегиялык маанилүүлүгү деген критериялар, бул критериялары көп. Ошол критерияларды баардыгын эске алып, тең баалуулуктагы жерлерди алмаштырса болот деп ойлойм. Эгер сунуш аткарылса, Кыргызстан жаңы сулуу жерге ээ болот. Ошондой эле чек арага чектешке муктаждыгы бар 3 айылдын көйгөйү чечилет. Эске салсак, 70 кожолугу бар ынтымак айылы Өзбекстандын чек ара тилкесинен 100 чакырым аралыкта жайгашкан. Ферuz Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ош шаардык патрулдук милициясы унаа кыймылы көп жолдорго турбайт. Көпчүлүгү өз пайдасын көздөп, транспорт аз көчөлөрдө айдоочуларды айыппулга жыгуу менен алек. Мындай пикирди оштуктар билдиришти. Айтымдарында бул абал көчөлөрдө автотыгын жаратып, коомдук унаалардын кечигип калуусун шарттайт. Патрулдук милиция болсо ар бир квартал көзөмөлдө экендигин маалымдады. Деги эле жол сакчылардын багыттары кандай болушу керек? Нуржамал Баргабаева билип келген. Ош шаардык патрулдук милиция кызматкерлерин күн сайын жол чырактардан алыс эмес жерде турганын көрүүгө болот. Бул албетте жөө жүргүнчүлөргө убагында жол берип, эреженин бузулушун алдын алат. А бирок ошол эле учурда унаа кыймылдары тынбаган жолдор көзөмөлсүз калууда. Маселен, Масалиев, Наваи көчөлөрүндө күн сайын транспорттардын тыгыны жаралып, айдоочу жүргүнчүлөрдү жүдөтүп бүттү. Башкачалар бир жерге барып туруп албастан, мына бир жерде пробка создавать этиле баштаган болсо, светофордун ортосуна чыгып, регулировка кылып койсо, пробка тезирээк движение жоголот. Анан постоянно бир жерге кадалып эле максат эле бирдемени ойлоп чыгара беришим эмес. Анан ошол жерде туруш керек. Гайларда кээде туура эмес жерге туруп калышат да, пробканы гайларда жаратып жатат. Машиналарды тосуп остановканын ар жагында же бир жерде попалуу болушу машинанын өздөрүнүн эмеси боюнча иштешет да. Буякта пробка болуп атат, эмне болуп атат, иши жок. Мынтип патрулдук милициялардын жолдорду бирдей көзөмөлгө албай жатканы айрыкча коомдук унааларга таасирин тийгизет. Себеби тыгындын айынан белгиленген интервалдан кечигишип, жүргүнчүлөрдүн да нааразычылыгын жаратып келүүдө. Коомдук транспорттардын айдоочулары 15-20 мүнөттөп жолдо кармалып жатабыз деп айтышты. Окуучулар, ишчилар иштен кеч калып атат. Ошо жолдун боюнда турган маршруттар бизге мешет кылып атат, мына транспорттар. Шуларды, илтиматчыларды алып, кичине болсо ham жолду бошотуп койсо, биз рабочий, мына окуучу, студенттерди вактында барат ишке. Пробка болуп атат, чекеге машиналар коюп алат. Бул маалыматтарды патрулдук милиция кызматы четке какты. Алардын маалыматында күн сайын ар бир кызматкер дислокациялардын негизинде гана кварталдарга бөлүнүп турат. Дислокацияда жумуш сааты боюнча маалымат камтылган, деген менен кварталдардын бөлүнүшү боюнча автотыгындарга байланыштуу болот. Мындан улам бир кварталдын өзүндө эле 2-3 көчө биригип калышы ыктымал. Бул боюнча патрулдук милиция күн сайын эртең менен бир күндүк жумушту пландаудо кызматкерлерге маалымдап турушат.
Анан кийин күчөтүлгөн тартипте ал жерден светофорлор өчүп калган жерлер болот. Ал жерге барып регулировка кылыш керек. Ушундай болуп өзүнүн квадраттарын айланып жүрүшөт да кызматкерлерчи. Кошумчалай кетсек, патрулдук милиция курамы шаар боюнча 15 багытта унааларды көзөмөлгө алышат. Айдоочулар алардын дислокациясы менен таанышып, белгиленген кварталда турбаса, жетекчиликке арыз жолдоого укугу бар. Эгерде мынтип талапка баш ийбегендер катталса, мыйзам чегинде жоопко тартуу каралган. Нуржамал Баргыбаева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Жалал-Абад облустук ооруканасына жаңы мобилдүү клиника автоунаа салынып келинди. Ал ВИЧ, СПИД, сарык жана башка жугуштуу ооруларынын анализин жеринде чыгарат. Көчмө клиникада УЗИ аппараттары, экспресс лаборатория камтылган. Гинекологиялык текшерүүлөр дагы болот. Мобилдүү клиника унаасы алыскы райондорго чыга баштайт. Көчмө оорукана Саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен Орусиядан алынып келинген. Заманбап аппарат кандай жеңилдиктерди жаратат? Кезектеги материал. Буга чейин облустун алыскы райондорунда мобилдүү клиниканын жоктугунан улам бейтаптарга анык диагноз коюп, толук текшерүүдөн өткөрүү мүмкүн эмес болчу. Облустук оорукананын адистери айыл аймактарга текшерүү жүргүзгөнү барганда шарттын жоктугунан улам бейтапты сыртта көрүшчү. Мындан улам облуска заманбап мобилдүү клиника керек болуп келген. Бейтаптарды барганда биз кээде шарт жок болуп калса, даже мына жайылып турган жайлоодо эле кичинекей чарпия деп коет бизде сөрчө. Ошол жерге чакырып алып ошо сөрчөдө көрчүбүз. Кичинекей фап болчу, ал жерге батасың, батпайсың. Ушундай даже катар тийгизип алып көчөдө деле карап койгон убактар болгондо шарттын жоктугунан. Жалал-Абад облусунда зарыл болуп турган мобилдүү клиника мына ушул. Мунун ичи 4 бөлмөлүү болуп, бул бүгүнкү күндө көбөйүп бараткан алдын алуу зарыл болгон ооруларды текшерүүгө негизделген. Ошондой эле мындагы жабдуулардын жардамында чакан операцияларды да өткөрүүгө болот. Бул көчмө клиника кийинки айдан тартып аймактарга текшерүүгө чыгат. Бул бир гана мини лаборатория болбостон көчүп жүрүүчү медициналык пункт катары эсептелет. Ал жерден кан алып дароо изилдегенге мүмкүндүк бар. Эми мобилдүү клиника менен пландын негизинде иш алып барылат. Ага ылайык ар ай сайын алыскы аймактарда жумалап текшерүү жүргүзүлөт. Анализин жыйынтыгын чыгарабыз. УЗИ текшерүүлөрдү, жүрөктү жана эки текшерүүлөрдүн, гинекологический текшерүүлөрдүн бардыгын бүтүн ушул жерден өткөрсөк болот. Мобилдүү клиникада жалпысынан 4 адис иш алып барат. Алар бейтаптарды диагностикалык клиникада текшерип, толук диагноз коюшат. Мындагы жабдыктар менен иштей турган адистер буга чейин Орусиядан окуп келишкен. Алыскы райондорго барып, медициналык жардам көрсөтүп, ошо медициналык жардамдын сапатын чоңойтуу да. Эң чоң элибиз үчүн жакшы жардам болот деген ойдомун да. Жалал-Абад облустук ооруканасы мобилдүү клиниканын зарылдыгы боюнча 2016 жылдын август айында кайрылышкан. Учурда Саламаттыкты сактоо министринин демилгеси менен Орусиядан Спид Инфосвязь Юнайдс долбоор аркылуу алынды. Бирок облустун алыскы тоолуу аймактарына өзүнчө мобилдүү клиника керек. Себеби бирөөнү жеткирүү кыйынга турат. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал-Абад облусу. Аялдардын эл аралык күнү Ошту өзгөчө белгиленди. Каладагы үлгүлүү деп тандалып алынган 1000ге жакын энелерге элечектер, кыз келиндерге кеп такыялар белекке берилди. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жана шаардын коомдук саясий тормушуна активдүү катышкан бир нече айымдарга Ош шаарынын мэриясынын ардак грамоталары, баалуу белектери тапшырылды. Майрамдык салтанаттын жүрүшүнөн кезектеги сюжеттен көрө аласыздар. Ак элечек апалар, кеп такыя кийген кыз келиндер. Булар бүгүнкү салтанаттуу майрамдын катышуучулары, Оштогу үлгүлүү айымдар. Аларга 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата шаар мэриясы улуттук баш кийимдерди белекке тапшырды. Биринчи кезекте бул ушул асылзада энелерибиздин ролу биринчи орунда турат десем жаңылышпасам керек. Үлгүлүү айымдардын катарында Ынтымак медиа групптун 2 кызматкери да бар. Алар коомчулукка маалымат таратууда мыкты салымдары үчүн Ош шаарынын мэри тарабынан берилген улуттук баш кийимдерге ээ болушту. Аябай сонун көрүнөт экен, менимче бул биз үчүн өтө эле жакшы белек болду. Буга чейин түрдүү белектерге ээ болгом. Бирок мындай улуттук баш кийимди биринчи жолу алдым. Биринчи жолу кийип жатам. Мага аябай жакты. Үлгүлүү айымдарга элечек тартуулоонун да өзүнчө мааниси бар. Аны кийген аялдар кыштын ызгаарынан корголсо, аптаптуу жайда салкын болуп, ашыкча оору сыркоодон оолак болот. Кыргыздар көчмөн эл болгон. Алар бир жакка көчүп баратканда төрөп калышы мүмкүн эле. Ошондо элечекти бошотуп, баласын жууп орогон. Мына 500дөн артык аялдарга элечек кийгизип, мындай жыйын өткөрүү бул өзү тарыхта эстелик болуп калат деп ойлойбуз. Майрамга чет өлкөлөрдө мамлекеттин, шаардын намысын коргогон мыкты спортчулардын апалары чакырылган. Аларга майрамдын алкагында үлгүлүү эне наамдары ыйгарылды.
Эске салсак, майрамга карата улуттук баш кийимдерди белекке берүү иш-чарасы республикалык деңгээлде өткөрүлүп жатат. Бегиме Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Аялдардын эл аралык майрамы өлкөнүн жер жерлеринде белгиленип жатат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салымы зор айымдардын эмгеги бааланып, кызматына жараша сыйлык жана белектерге ээ болушууда. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгүн көрүңүздөр. Бүгүн 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата Ош облусундагы алдыңкы айымдар сыйланды. Мында облустун социалдык өнүгүүсүнө салым кошкон кесипкөй инсандар чакырылган. Иш-чарага келген 80ге чукул айымдарга чакан концерттик программа уюштурулуп, ыр бийлери аткарылып, комуз күүлөр жаңырды. Ошондой эле өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укук өкүлү Таалайбек Сарыбашевдин куттуктоосу айтылып, айымдарга ардак грамоталар жана белектер берилди. Белгилей кетсек, учурда облустун 7 районунда майрамдык иш-чаралар уланууда. Кадамжайдагы Семетей лицейин окуучулары 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата бейиш эненин таман астында аттуу иш-чарасын өткөрүштү. Ага окуучулардын энелери жана Кадамжайдагы мекеме ишканалардан кызматкер айымдары чакырылган. Окуучулар тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланып, белектер берилди. Иш-чаранын алкагында келген конокторго түрк таамдары тартылды. Бүгүн баткендиктер эл артисти Апаз Жайнаковдун 57 жылдыгын белгилешти. Ага карата облустагы таланттуулар жыйналып, Баткен шаарындагы Жайнаков атындагы драм театрында ырчыга таандык чыгармаларды аткарышты. Максаты атактуу аткаруучунун ырларын жайылтуу жана элдик таланттарды эл алдына чыгаруу. Белгилей кетсек, ырчы оюнчу жана аткаруучу Апаз Жайнаков 1960-жылы 6 мартта Баткен облусунун Орто Боз айылында туулган. Ынтымак медиа групп жарнамалык өнөктөштөрүнө мыкты мүмкүнчүлүк түзүп берди. Тагыраагы өнөктөштөр эми жарнама берүү менен бирге жакшы пайда көрүшсө болот. Бул боюнча бүгүн Ошто атайын семинар болду. Ага Орусиядагы белгилүү тренер Денис Вишневский келип, өнөктөштөргө жарнама берүүдөн келтирилген пайдалар тууралуу маалымат бөлүштү. Семинарга Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Бишкек шаарларынан өнөктөштөр чакырылган. Келген коноктор Ынтымак каналындагы жарнамалык негизде берилип жаткан тасмаларга көңүл бурду. Эске салсак, мындай жыйын алгачкы ирет өткөрүлүп жатат. Өнөктөштөрүбүз ушул өздөрүнүн жарнамага кетирген акчасынан кандай пайда көрүүнүн жолун көрсөтүп берет. Бул жактанчы канча акча кетирип, канча түшүм алса болот. Ошонун бардыгы жолун көрсөтүп, жол жобосун көрсөтүп, ушул тренерибиз бизге түшүндүрүп берет. Айымдардын майрамын утурлай белек камдоо башталды. Жылдагыдай эле гүл дүкөндөрүнө баш баккандар көп. Ошол эле учурда асем буюмдарга да кардарлары арбын, апаңызды же жубайыңызды куттуктап эмне берүүнү билбей башыңыз катып турабы? Биз анда сизге багыт берели. Бул жаатта кесиптешим Даткабек Шабданбек уулу белектердин кайсы түрү өтүмдүү болуп жатканын билүүгө кызыкты. Гүл дүкөндөр таң аткандан тарта тынган жок. Түркүн түстөгү гүлдөр жайнап, кардарлардын кадамы үзүлбөйт. Роза, жугазын жана кала сыяктуу гүлдестелердин түрлөрүн табууга болот. Көпчүлүк айымдар розаны жактыргандыктанбы, айтор гүлдүн ушул түрүнө суроо талап жогору. Бүгүнкү күндө мырзалардын талаптары көбүнчө роза гүлдөргө болуп атат. Мен өзүм деле болгондо роза гүл алат элем майрамга. Эми мырзалар, эркектер келип, көбүрөөк ушу роза гүлдү талап кылышып атат. Айымдардын майрамын утурлай кооз кутучалардагы гүлдөр даярдалган. Жасалгасы белекке ыңгайлашкан үчүнбү, дароо эле кардарлары көбөйдү. Ошол эле учурда жыпар жуттуу атырларга да суроо талап көп. Айрымдар жакындарынын табитине жараша белек камдаса, кээ бири өз алдынча тандоодон коркот. Биринчиден гүл тартуулайм албетте. Анан өзүнүн каалаган белегин алып бергенге мен макулмун. Дайыма ошентебиз. Аял заты зер буюмдарына жакын. Ошол себептүү шакек, сырга алсамбы дегендер да четтен чыгат. Заман агымына ылайык жаш кыздар үчүн аксессуарлар көңүлдөгү белек болоору анык. Андыктан шуру мончоктордун түрлөрү сатыкка көбөйгөн. Энелердин, абалардын майрамы болуп атат. Бир жылда бир жолу болот. Ушуга карата атайын ушу апасына, апаларга, мырзалар, келинчектерине же карындаштарына ушу бир жакшынакай кылып көңүл буруп, алтындан ушу белек кылса абдан жакшы болот. Азыркы күндө 8 март аял затынын жаз майрамы катары кабыл алынган. Аялдардын эл аралык күнү 1910-жылы Клара Сеткин тарабынан демилгеленген. Ошентип бул күндү белгилөө айымдардын экономикалык жана коомдук абалын теңдөө күрөшүнө айланган. Таткабек Шабданбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Программабыз эл аралык жаңылыктар улантат. Аны менен кесиптешим Асел Бусурманкул кызы тааныштырсын.
Казакстандын түштөгүндөгү Мактаральс районуна караштуу Корикте айылын суу каптады. Учурда турак үйлөр жана жергиликтүү медициналык борборлор суу астында калууда. Мындай суу ташкыны жыл сайын катталат. Ал эми бийлик тараптан бир да жардам жок. Тургундар табият кырсыгынын алдын алуу үчүн кайда кайрыларыбызды да билбей калдык деп даттанышууда. Бул үйдө биринчи топтогу майып Абат Отониязов жашайт. Анын бир аз мурдараак эле жаңы салган үйү суу ташкынынан улам көчүп түшүү коркунучунда турат. Жыл сайын ушул эле көрүнүш. Суу каптайт, бирок бийликтен эч кабар жок. Бул жерде арык бар. Айыл аркылуу өткөн канал бар. Андагы суунун угунан чыгып, бүт барын каптап кетет. Суу ашкан бөлүк жеке менчик ишканага караштуу, бирок анын ээси бул көйгөйдү чечүүнү ойлоп да койбойт. Суу турак үйлөрдүн ичине чейин киргендиктен дубалдар бир четинен урай баштаган. Үйлөрдүн кулап түшүү коркунучунан улам жашоочулар тууган уруктарыныкында күн кечирүүгө аргасыз болушууда. Әр жауын жауып, қар ериген сайын. Ушул сыяктуу кырсыктардан улам бизде түрдүү ооруга чалдыккандар да көбөйдү. Буга чейин бийлик өкүлдөрү каналды оңдоп берүүнү убадалашкан. Бирок ал ишти толук акырына чыгарышкан жок. Алардын айтканы каражат жетишпейт. Ал эми Мактаральск районунун башчысы бул көйгөйлөр боюнча эгерде каналдар оңдоодон өткөрүлбөсө кайра эле жыл сайын мындай сел агуулар кайталана берет деп белгиледи. Ал үчүн сугат системасын толук инвентаризациялоо керек. Аудан боюнча қазіргі основной Учурда сугат системасында инвентаризациялоо иштери жүрүп жатат. Ал эми суу баскан айылга сууну тарттыруучу техникалар жиберилет. Акимдин бул сөзүнөн кийин жергиликтүүлөр бул көйгөй толугу менен чечилбешин айтып, эми өздөрү арыктарды жасоого киришебиз деп чыгышты. АКШ президенти Дональд Трамп калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн 6 өлкөнүн жарандарынын Кошмо Штаттардын аймагына кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жаңы жарлыкка кол койду. Биринчи жарлыгы Конституцияга каршы келет деген жүйө менен федералдык сот тарабынан жокко чыгарылган. Ак үй Трамптын жарлыкка 6 мартта кол койгонун ырастады. Ага ылайык Иран, Сирия, Судан, Ливия, Сомали жана Йемендердин жарандарына жаңы визаларды берүү 90 күнгө токтотулду. Бирок алар буга чейин алууга үлгүргөн жарактуу визалары менен пайдалана беришет. 16 мартта күчүнө кире турган жаңы жарлык качкындарды кабыл алуу программасын да 120 күнгө токтотот. Сиздер бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Мен сиздер менен коштошом, сөздү кайрадан кесиптешиме узатам. Эми кезек спорт жаңылыктарында аны менен кесиптешим Жолдубай Айткулов тааныштырат. Саламатсыздарбы, ынтымакта спорт кабарлары. Футбол боюнча өлкөнүн бир канча жолку чемпиону Дордой Африка кубогунун тандалма тур оюндарын башталышынан алдын өзбекстандык дагы бир оюнчу менен курамасын күчөттү. Тагыраагы Дордой 29 жаштагы чабуулчу Абдулатиф Абдукадыров менен 1 жылдык келишим түздү. Абдулатиф буга чейин Өзбекстан чемпионатында Пахтакөр, Андижан жана Кызыл Кум командаларында ойногон. Эске салсак, Дордой буга чейин өзбекстандык Алишер Азизовду сатып алган эле. Ал Африка кубогунун тандалма тур оюндарында 3 беттеште катары менен 3 гол жараткан болчу. Эми бишкектиктер Африка кубогундагы биринчи оюнун 14 мартта дүйшөмбүдө Тажикстан чемпиону Истиклолго каршы өткөрөт. Суда сүзүү боюнча Кыргызстан курама командасы Германияда өткөн эл аралык турнирде 9 медаль алды. Эл аралык мелдеште Кыргызстан атынан барган спортчулардан Олимпиада катышуучусу Денис Петрашев 100 жана 200 метр аралыкта бардык атаандаштарын калтырып алтын медаль алса, 50 метрлик жарышта күмүш медаль тагынды. Ал эми ушул жарышта дагы бир мекендешибиз Кирилл Вайс 3-чү болсо, 100 метрлик жарышта 2-чи орунду багындырып, күмүш медаль ээси болду. Ошондой эле арты менен сүзүүдө Иван Пантелеев 1 алтын 1 күмүш алса, Азиз Сегизбаев 2-чи, Темирлан Козубаев 3-чү орунду багындырды. Бул турнир 3 мартта башталып, кече 6 мартта аяктады. Бары болуп мелдешке 25 өлкөнүн өкүлдөрү катышты. Кезек дүйнөлүк аренадагы спорт кабарларда. Кече футбол боюнча Англия чемпионатынын 27-чи турундагы акыркы оюн өткөрүлдү. Анда турнирдик таблицада биринчи орунда бараткан Челси Вест Хэм конок болду. Бул турда Антонио Конте баштаган команда 2-1 эсебинде жеңишке жетип, 3 упайды колго киргизди. Беттеште голдорду Челси командасынан Эден Азар менен Диего Коста киргизсе, тала ээлеринен жалгыз голдун автору Лансини болду. Азыр Челсиде 27 оюнда 66 упай бар. Ал эми 2-чи орунда келе жаткан Тоттенхэм алардан 10 упай артта. Бул күндүн ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка кабарларды ынтымак чекит сайтынан таба аласыздар. Ынтымак чекит аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маалыматтар менен кабардар болуп, кызыктуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат, саламатта туруңуздар. Ауа райы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today
Today кофесі чыныгы сұлулықтың, жақшылықтың жана ден соолуктун символы. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофесі чыныгы сұлулықтың, жақшылықтың жана ден соолуктун символы. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.